Assalamu alaikum, урматтуу Тез кабардын көрөрмандары, жалпы кыргызстандыктар амансыздарбы? Бүгүнкү берүүбүздө сиздерге Оштонан чагылыс эмес, Кара Суу районуна караштуу Отуз Адыр айыл өкмөтүнүн имаратынын жанында эле жайгашкан Отуз Адырдын центринен десек дагы жаңылышпайбыз. Мына ушул 7 сотук жер тилкеси 3 бөлмөлүү эски үй менен бул жерде магазин менен 7 сотук сатыкка коюлду достор. Эгерде кимде-ким ушундай жер издеп жаткан болсо, чамдаңыздар. Баасын дагы башында айтып өтөлү. 3 миллион 270 миң сомго бааланды. Бир аз кеми болот, сүйлөшөсүздөр. Анан эми бул жерде 3 бөлмөлүү эски үйүн дагы көрсөтөбүз видеонун жүрүшүндө. Бул эки көчө менен кесилишет экен. Көчө тараптан дагы сиздерге обзор жаса берели. Анан негизги трассадан келүү жолдорун көрсөтөлү, достор. Биринчи. Андан кийин дагы сөзүбүздү улантабыз. Урматтуу достор, мен азыр Ош Өзгөн трассасы болжол Отуз Адыр айылынын центринде турам. 2 жылдыз жана жибек жол кафесин билесиздер. Андан бир 200 метрдей өтсөңүздөр бул жерде чоң канал агып өтөт. Көпүрөдөн өтүп эле ушул жол менен түшүп барасыздар дагы. Мазарипов Исмайыл жана Матенов Бейшенбек көчөсүнүн кесилишине барабыз. Жанагы Отуз Адырдагы клуб барго, ошонун алдындагы арканын алдында жолугушабыз достор. Жанагы биз көрсөткөн жол менен дагы түз кирип келе бересиздер. Бул жерде клуб бар, оорукана бар. 100 канча экен? Кыскасын айтканда, Отуз Адыр Ош маршруттук каттамдын акыркы аялдамасы болуп калат. Мына арканы баардыгыңыздар жакшы билесиздер. Ушул аркага жетпей, оң кол тарапта мына ушундай түнүкөй шипер менен жабылган заборду ушул жерге келе бересиздер достор. Андыктан чамдаңыздар, сиздерге насип кылсын дейли. Азыр телефон номерлерин дагы көрсөтөбүз. Бул Матенов көчөсү менен Мазарипов Исмайыл атындагы көчөнүн кесилишинде жайгашкан. Ушул номерлерге чалып байланыша бересиздер. 51 менен 049 500 номерине чала бересиздер. Бул жактагы Матенов көчөсүндө дагы өзүнчө ход ачылган. Бул жактан дагы негизги дарбаза ачылган достор. Бул жерде магазини дагы иштеп турат. Азыр эми шимердүүлүгүн токтотуптур. Чакан магазинчеси дагы бар, урматтуу достор. Эгерде көрүүчүлөр Отуз Адырдан жер издегендер барбы? Чамдаңыздар, мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыздар. Аны дагы баса белгилеп айтып өтөлү. Жүрүңүздөр, ушул дарбаза аркылуу кирип барабыз. Баса достор. Мындан түз барсаңыздар, жанагы Ош Өзгөн трассасынан Кара Сууга бурулган поворотту билесиздер да. Ошол жол менен дагы түз түшүп, биринчи, экинчи көчөдөн дагы бурулуп келсеңиздер болот. Мына ушул арканын эле тушуна келсеңиздер, бул жерди таптым деп эсептей бересиздер. Чек аралар такталган. Бул жерде магазин, отун канасы менен тереги бар, жүзүмү бар. Анан бул жагында отун жыйылып турган жер. Буюрса отундар кетпейт. Бул жагына жылат достор. Өзүнө керек экен. Чек ара мына ушул жараканы көрдүңүздөрбү? Мына ушул жерден дарбазанын мына ушул тарабына барат. Бул жагы сиздерге карайт, урматтуулар. Жүрүңүздөр, эми үйдүн ички шарттары менен бөлүштүрөлү, көрсөтөлү. Мына бисмилла. Бул негизи эски үй экен, убактылуу жашаганга болот. Өзүңүздөрдүн жаңы үйүңүздөрдө тургузганга чейин бул жер коридор, тапчан, сөрүчө. Андан кирип келсеңиздер, бул жагына душ туалетти уюштурсаңыздар дагы болот. Маңдайыңыздарда зал, конок бөлмөсү, печка дагы орун алган. Мына эски үйлөрдө мына ушундай печка бар болгон. Эстедиңиздер да. Жыты дагы өзүнчө бир башкача да бул үйлөрдүн. Андан бул жагына кирсеңиздер, чакан олтура турган бөлмө, ортолугунда жалпы 3 бөлмөнү тең жылыта турган ыш печкеси орун алган. Андан ичкери кирсеңиздер, спальный комната мынакей, ата-энелер уктоочу бөлмө. Асты пол, убактылуу жашаганга болот. Суу светтери келген, көчөлөрүнө түнкү жарыктандыруулар, интернет келген достор. Жакында ушул жылдары, жакын жылдар аралыгында көчөлөр дагы асфальт болот. Буюрса. Биз анда бул чыгарылышты жыйынтыктадык. Ээсинин номери экран астында камтылат. Өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. Сиздерге насип кылсын дейли. Алыңыздар. Содаңыздарды берсин достор.